Ишенбай Абдуразаковду эң мыкты дипломат катары эскергендер көп. Ал Кыргызстан көз карансыздыкка багыт алган алгачкы жылдарда өлкөнүн эл аралык коомчулук менен байланыш түзүшүнө салым кошкон. Дипломатиялык жөндөмө өтө күчтүү болчу, анткени дипломатиянын бардык багыттарынын баарын оң тарабын, сол тарабындагы, оңду жагында, солду жагында 5 колдой билген киши болгон. Ошон үчүн муну кесипкөй карьердик дипломат деп коет. Башкача айтканда, эң ал төмөнкү баскычына жүрүп отуруп, эң жогорку баскычына чейин чыккан эң негизгиси ушуда. Көп тарамдуу, көп багыттуу билим, кайсы гана маселе болбосун, ушу менен кеңешсең бардыгына жооп даяр болчу. Ана биз жакабызга таң калып калчубуз. Ушундай да киши болот экен, универсалдуу деңгээлде жогорку билим алган, бардык маселелерди чече билген, мониторинг этип талдай билген, териштирип тепши билген киши катары деп эметчүбүз. Ошондуктан буга сөзүнчө айтыш керек, ошо дипломатиянын номер 1 кыргыздын дипломат деген атка алды. Эгемендүүлүк алганда, Кыргызстан эгемендүүлүк алганда акылын баарын тең ошо Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө арнады десек болот. Бул киши түгөнгүс, айтып бүткүс түгөнгүс да, бул кишинин ушундай жакшы иштерин баарын айтып берсек, ушундай биз улуу агабыз менен сыймыктанабыз. Лидер деген бул интеллектуалдык лидер. Абдуразаков дипломаттык ишмердигинин көп жылдарын Жапонияда өткөргөн. Жапон тилин, маданиятын мыкты өздөштүрүп, эки элдин достугуна данакер болгон. Бүгүн анын калтырган эмгегин эки тарап тең эскерүүдө. Биз достукка көпүрө болгон адамдарды эч убакта унутпашыбыз керек. Ишенбай Абдуразаков Кыргызстанды Жапонияга, Жапонияны Кыргызстанга тааныткан инсан. Бизде аны жапон маданиятын, элдин менталитетин эң мыкты билген адам катары эскерип келишет. Ал түптөгөн кызматташтык жолу бүгүнкү күндө ырааттуу, ийгиликтүү уланып жатат. Ишенбай Абдуразаков 1937 жылы Чолпон Ата шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал мындан 8 жыл мурда көз жумган. Мамлекеттик ишмердин өзү жазган эскерүү эмгектери басып чыгарылууда. Калугул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.